30 bölüm. Жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жай жаса. Ал 6 гана жыгачынан жасалсын. Ал 4 бурчтуу болсун. Узундугу 1 чыканак, туурасы 1 чыканак, бийиктиги 2 чыканак. Анын 4 бурчунан мүйүздөр чыгарылсын. Анын үстүн капталдары мүйүздөрүн таза алтын менен каптап, тегерете алтын таажы жаса. Алтын таажынын астына 2 бурчуна алтындан 2 шакек жаса. Алар анын 2 тарабында болсун. Көтөрүп жүрүү үчүн алар шыргыйлар киргизиле турган шакектер болот. Шыргыйларды 6 гана жыгачынан жасап, алтын менен капта. Аны мен сага ачыла турган келишим сандыгынын алдындагы көшөгөнүн тушуна, сандыктын үстүндөгү капкактын каршысына кой. Аарон анын үстүндө жыпар жыттуу заттарды түтөтөт. Күн сайын эртең менен чырактандарды даярдаганда ал жыпар жыттуу заттарды түтөтөт. Аарон кечинде чырактарды күйгүзгөндө да анын үстүндө жыпар жыттуу заттарды түтөтөт. Теңирдин алдындагы бул жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жай силердин укум тукумуңарга түбөлүк калсын. Анын үстүндө башка нерсе түтөтпөгүлө. Анын үстүндө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты да, нан курмандыгында өрттөбөгүлө. Ага куюлуучу курмандыкты куйбагыла. Аарон жылына бир жолу мүйүздөрдүн үстүнө күнөөдөн тазалоочу курмандык чалат. Күнөөдөн тазалоочу курмандыктын каны менен ал жылына бир жолу силердин укум тукумуңарды тазалап турат. Ал күн Теңирге арналган ыйык күн.